Atыңыз кім дедіңіз? Гүлжан. Гүлжан. Мақұл. Сіз менен байланышқа шығасыз, Рахмат. Барарсыз болады. Чоң қыз бұл қызматқа бізге еркек адам керек болчу. Балдар. Элнар. Ай. Дағы деле отырасыңарбы? Сабаңарды окудуңарбы? Курсаңар токпу? Ооба. Тамак иштиңерби? Ооба. Дагы эмне болуп кетти? Эч нерсе. Балам, экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Алар атайын сен жиниңе тийиш үчүн ошентип атышат. Ой, сен тренировкадан ким алып келди? Элнар байке. Тренер айтты. Экинчи щитокчанан накладка алып келбесең киргизбейм деп. Балам, каратеге барбай эле турчу. Анын баарын сатып алганга акчам жок болду. Апа, багам, сиз өзүңүз сөз бериңиз. Алло, Гүлжан, алиментти качан төлөйсүң? бул айды өзүң эптештир. Ал сен деле балдарың. Гүлжан, билесиң биз дагы жакында бала болобуз. Акча тартыш. Өзүң ишине жумуш бизде орлошпойсуң. Эй, алло. Алло. Жоголчар. Элнар! Элнар! Опа! Сен перменге суу куюп бышырчы. Элнар! Мен сени карап тур дебедим беле? Көрбөй калыптырмын. Эмнени көрбөй каласың? Кантип эмнеге көрбөй каласың? Билесиңби? Билесиңби эмнеге көрбөй каласың? Я. Биздин жагдайды түшүнөсүңбү сен? Же эмне бир айга дагы телефонуңду алып коеюнбу? Атам уруксат берчү. Кыйкырчу дагы эмес, урушчу дагы эмес. Эмне себептен укуктар менен иштегиңиз келет? Менин юридикалык билимим бар. Анын үстүнө адвокаттар менен иштешкен тажрыйбам чоң. Анан карьерамды ушул жактан улантсамбы дедим эле. Бул татаал иш. Мен жалгыз бой эне болгондуктан бул мен үчүн татаал деле болбойт. Эң негизгиси маянам жакшы болсо. Алтынбек силерде иштечү эле юрист болуп. Жумуштан кетип калды беле? Ал сот болуп кеткен. Анын эңсеген ошол болчу. Бирок ал ушундай доо арыздарды, ушул өңдүү кагаздарды аялдар гана жакшы толтурат деп айтчу.
Эртең ишке чыгыңыз. Эртеңби? Мени жумушка алдыңыздарбы? Байкап көрөлү. Дароо элеби? Резюмеңиз жакшы жазылыптыр. Тажрыйбаңыз, жетишкендиктериңиз жазылыптыр. Ишенимиңизди тактайм. Бирок сиз көп жыл декретте болгондугуңузга байланыштуу убактылуу текшерүү гана мөөнөтүн алдык. Сиздин колуңуздан келет болуш керек. Чоң рахмат. Жакшы калыңыз. Саламатта калыңыз. Балдар кандайсыңар? Жакшы. Хабас. Карачы, мен сени алып келдим. Эми тренировкага киргизбей койбойт. Рахмат. Мунусу да бар экен. Апа сиз акча жок дедиңиз беле? Балам, мени жумушка алышты. Эми тиги кат койгон акчабыздан кичине барып койсо эч нерсе болбойт. Токуларың жакшыбы? Ооба жакшы. Мындан ары экөөбүз чогуу окуйлу. Кайсы сабактан кыйналып атсаң мага айтып турсаң макулбу? Болду. Эмне болду? Эми балдарыңды оңдойбуз да ошентип чогуу. Макул. Жүр, андан көрчү тамак ичели. Колуңарды жуу. Макул. Саламатсыздарбы? Мусат? Келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына Гүлжан. Укук бөлүмүнөн. Таанышып алгыла. Акбар Мырзаевич, менин биринчи орун басарым. Бакыт Салтанович, кадрлар жана укук бөлүмүнөн жооптуу. Сиздин түздөн түз начальнигиз. Айым жакшы. Эми ушундай назик кыз эркектердин коллективине келип калгандан кийин жолуңуз болсун. Эң негизгиси коллектив мыкты болсо болду мага. Эгерде суроолор болсо кайрылсаңыз болот. Биз абдан кубанычтабыз. Гүлжан айымга иш бөлмөсүн көрсөтүп коеюн, уруксаат берсеңиздер. Жарайт, Бакыт Салтанович. Жүрүңүз. Мына. Ушул жер сиздин иш ордуңуз болот. Документтерине тааныша берсеңиз болот. Тигинде да документтер бар. Эми иш ордуңузду өзүңүзгө жараша ылайыктап аласыздар. Саламатсызбы? О, Азизбай, саламатчылык. Бакыт Салтанович. Кел абай. О, биздикиби? Кандай экен иш орду? Сом, жакшы. Секретаршаңарда сонго? Секретарша эмес. Гүлжан айтпадым белеси. Саламатсызбы, Гүлжан? Так, Гүлжан, Азиз. Иш менен тааныша бергиле, документтерди карап чыккыла. Мен совещанияга киришим керек. Күнүңүз кандай өтүп жатат? Жакшы, рахмат. Сиз бул жакта испытательный сроктосуз го? Ооба. А сиз кимсиз? Юрист. Кандайча? Бул жакта эки юристпи? Жок, бирөө эле. Түшүнгөн жокмун. Бул жактын системасы ушундай. Бир орунга эки талапкерди байкап көрүшөт. Экөөбүз бир орунга талапкербиз. Эмне? Сизге айтышкан эмес беле? Жок, айтышкан. Ооба, айткан. Бир орунга эки талапкер бар деп эмне айткан маселеңер? Ага, анчалык кабатыр болду. Кантип кабатыр болбойсуң? Экөөнүн мамилесин көрүп. Бакыт Салтанович Азизге көбүрөөк басым жасап атат. Гүлжан. Сен деген келечегиң бар кесипкөйсүң. Чын элеби? Мен татыктуумбу? Албетте. Мына мен өзүм сага жардам берем. Биздин мүдүр билесиң, менин кебимди сөзсүз түрдө алат. Анан бул маселени болсо чогуу отуруп, өзүнчө отуруп сүйлөшүбүз керек да.
Эми баягы атайын бир жерге барып, чогуу отуруп дегендей. Балким кафеге? Кечиресиз, менин убактым аз эле. Рахмат келгениңе. Жалгыз тамактана албай аттым эле. Дагы деле дос таба элексиң. Каяктагы дос? Мен иштейин деп келдим, дос табайын деп келген жок. Үчөөбүздү ким багат? Үчөөбүз кам көрүш керек да. Аркан эмне болду? Болчу, эмне болуп атасың? Карасаң, үчөң акырын карасаң, билгизбей карасаң, теге биздин отделдеги начальник менин ордума анда талапкер болуп аткан Азиз менен отурат. Могу жаш бала. Койчу, ага караганда сенин опытың көп да. Курбуң бир куурагырда. Эмнеге? Эми менин жанымда мыкты болсун деп Азизди алышканда. Калайсың, могу сукту үстүнө барып чачыпсың. Кычыраган кебетесиң, шөмтүрөтүп салабыз. Сени болсо жакшынакай кылып алып чыгып кетесиң. Кереги жок экен. Азыркы учурда сапатсыз товарларды алып келгендиги үчүн камсыздандыруучуга каршы доо арызын даярда. Анан еще керектүү документтердин баарын даярдап кой. Еще сотко бара турган документтерди даярдайсың. Анткени сотто биздин Балким сотто мен бизди тастыктайм. ал жерди сот деп коет. Ал жерге мындай сотко таасир бере ала турган кызматкер керек. Мен тажрыйбам менен билимдүүлүгүм. Гүлжан, сага түшүндүрүп отурганга убакыт жок, өзүң ишиңди билчи. Сен даярдап кой, түшүндүңбү? Жарайт, жарайт. Саламатчылык, сизге мен жардам керек. Документке кол койдурайын дедим эле. Назар Наралиевич азыр ордунда эмес, бул жерде отуруп күтүп турсаңыз болот. Бул жакта кыздар аз иштешет экен, Бул жака көп деле секретарь керек эмес. Кандай саар? Саламатсызбы. Шеф жокпу? Цехка кеткен, бир аздан келет. Да. Андай болсо секет, келишим кагаздарынын копиясын чыгарып берип коесузбу? Макул. Кандай Гүлжан? Арыз түшүнүк каттарды чогултуп койдум. Бардык кагаздар ушул жакта. Жакшы. Документтериңде эч кандай ката жок. Мен ойлоп атпаймынбы азыр? Кайра башынан майда чүйдөсүн текшерип чыгам деп. Молодец. Сизге болсо чоң рахмат. Мага кирип кетчи анан, бүткөндөн кийин. Сиз секретарь эмессизби? Жок, мен юрист болуп иштейм. Ал жакта Азиз иштейт го. Ал толук кандуу иштейлик, балким мен да иштеп калышым мүмкүн. Папа, қалыңызшы. Көтөйүн дейсиң, Азамат. Бар, деги алдын комнатага коюп кел дагы, тамак ичебиз. Бол.
Сочинение жаш керек болуп жатат. Ата энемдин кесиби жөнүндө. Жаз. Апам юрист болуп иштейт деп жаз. Билесиңби? Юрист болуш же оңой эмес. Юрист болуш үчүн жогорку окуу жайды көп жыл бою окуш керек. Анан мыйзамды билиш керек. Мыйзамды билип, иликтөө иштерин так жүргүзүш керек. Эмне юрист болуш оңой деп атасың, балам? Чын элеби? Атам сизди үйдө жаткан бекерчи дечи эле го. Атаң эмнени билип коюптур? Жаз. Апам юрист болуп иштейт деп жаз. Бул кесип эң сонун кесип деп жаз. Юрист болуш оңой кесип эмес деп жаз. Юрист болуш үчүн жүрүп тактан айтып берейинчи. Юрист болуш үчүн ак болуш керек, так болуш керек, жакшы окуш керек. Так. Камсыздандыруучуга каршы добарыз дагы эле ордунан жылбай турат. Эмне себеп? Эме, бир аз тоскоолдуктар болуп жатат. Кандай тоскоолдук? Гүлжан, кайсы тоскоолдук? Азиз сотко барганга даяр. А сен керектүү кагаздарды даярдай элексиңби? Кандайча мен? Мен сага айтпадым беле? Гүлжан, юрист болуп иште, бул тырмак өгөл эмес. Ыкчам ишти талап кылат. Бүтүргүлө. Азиз, Ау, бери келчи. Азиз, эмне болгон тоскоолдук? Сен айтып атпадың беле баары даяр деп? бул ишти Гүлжан алып барсынчы. Ал иштин жайын билет, сотто да болгон. Гүлжандын мындай тиешеси бар бул жерде. Сен мени уят кылып атпайсыңбы, эшек? Бакыт ачыгын айтканда, бул иш мен үчүн кыйын болуп жатат. Мындай ишти тагыр алып барып көргөн эмесмин. Теориясы боюнча окуган. Менден келип бир ооз бир нерсе сурап койбойт белең. Мен эмне тетиги катынды жөнөтөм бе эми? Сотко. Гүлжан, документтерди даярдап туруп, тезинен сотко жөнөт. Азизчи? Мен сени эмне көндүрүшүм керек. Соннатты. Мен башында кичине толкундандым, анан кийин өзүм колго алдым дагы. Шысы соннатты да. Бүт. Ооба. Бүт ката. Катындын иши чала болуп атат да бул жагы. Мал катын да болбой эле. Жасаган ишинин бүт баары туура эмес. Мен эми ошон үчүн Азизди сунуштап атам. Тажрыйба бар экен. Иштесе болот. Эми андай болсо анда сотко аны эмне жибердиңер? Эми тажрыйба топтосун дедик, шанс берели дедик. Бирок ошол алып барган кагаздын, туура кагаздын баарын, документтин баардыгын Азиз бүтүрүп берип атпайбы? Тиги тоскоол жаратканда башка эч нерсе кылбайт да. Резюмесинде баары эле жакшы эле эмес беле? Резюмеге каалаган жаза бербейби? Жаза беришет. Ишке келгенде эч нерсе жок. Кофе? Гүлжан. Ушунча иштегениң үчүн акы төлөп бериштиби? Ооба. Бирок мага караганда Азизге көбүрөөк төлөп беришти. Башка эле кесип тандасаң болмок. Эл катары эле. Азыр мынча кыйналбайт элең. Адвокат болоюн дедим да. Элдерге калыстык тартуулап дегендей. Анан өзүңө калыстык таптыңбы? Ошондо өтпөй калганда эле башка кесипке кетсем болмок экен. Кесибимди таштап, балдарым үчүн, күйөөм үчүн жакшы аял болоюн деп. Анда тиги жаш кыздын артынан кетип калбадыбы. Койчу ушу жана кеткен кишиничи. Аман эле болсун.
А жанагы тажрыйбасы жок жаш баланы көрөсүң го, өзүлөрү эле өкүнүшөт. Көрөсүң. Айтты койду деп көрөсүң. Ким экен? Ким? Алло. Гүлжан, бұл мен Назар Наралиевич. Сіз үйлөшө аласызбы? Ооба атам. Саламатсызбы? Мага Алтынбеков чалып, сіз биздин доорубузду жеткиликтүү чагылдырып, өзүңүздөн тайманбай иш алып барганыңызды айтты. Анан Бакыт Салтанович айткан менен бул нерсе таптакыр келишпей жатат. Азиз дагы бир доорубузду ойрон кылды. Болбосо биз ал ишти жеңмекпиз. Ошол себептен ал жумуштан кетти. Кызмат орун дагы эле бош. Мен сизди кайра чакырайын дедим эле. Албетте эч кандай текшерүү жок эле. Гүлжан, эртең кызматка чыгууга даярсызбы? Ооба. Мен даярмын. Сиздер үчүн көп доо арыздарды утууга даярмын. Иштөө убакыты сизге маалым. Эртең көрүшөбүз. Рахмат. Макул. Саламат калыңыз. Эмне деди? Кайра жумушка алышты. Элестет. Айтпадым беле, жаңы айтып отурбадым беле.